Клетчатка же буула ден соолукка пайдалуу, маанилүү азык. Клетчаткасыз адам ооруп баштайт. Оорунун себебине келе турган болсок, мисалы үчүн 20-кылымдарда Союздун учурунда адамдар калорияга муктаж экен, энергия чыгыш үчүн калория керек экен деп, жалаң эле калориялуу азыктарды, углеводдордон, белоктордон турган азыктарды чыгарып башташкан. Ал нерсенин баары тең дүкөндөрдө көп сатылып, сакталган азыктар жасалып баштаган. Натыйжада адамдардын ден соолугу бузулуп, оорулар көбөйгөн. Мунун эң негизги себеби ушул тамак аштагы клетчатканын жок болуп калгандыгы болгон. Ушул клетчатка адамдын денесине эмне үчүн керек? Адамга жеген калорияны дароо сиңип, денедеги канттын деңгээли көтөрүлүп кетпеш үчүн клетчатка же буула керек. Ошол кантты нормада сиңирет дагы дароо көтөртпөйт. Андан кийинкиси бул холестеринди нормада сакташ үчүн, нормада тең салмагын кармаш үчүн дагы клетчатка керек. Жана ошондой эле ичегидеги микрофлорага, пайдалуу микробторго дагы клетчатка азык болуп берет. Ошондой эле денеде топтолуп калган ашыкча эстрогенди бөлүп чыгарыш үчүн, денеден тазалаш үчүн дагы клетчатка керек. Жана ичегинин иштөөсү үчүн дагы клетчатка же буула керек. Эгерде клетчатка же бууланы адам туура жебесе, жетиштүү деңгээлде жебесе, анда ичи катый баштайт, кандагы канттын деңгээли көтөрүлөт, андан башка оорулар пайда болот. Ошондой эле холестерин жогорулайт, жана эстроген дагы денеде топтолуп, ал жакта поликистоз деген көптөгөн аялдарда оорулар, эркектерде дагы оорулар пайда болушу мүмкүн. Мунун себеби ошол бууланын жетишсиздиги болуп эсептелет. Бууланы жеш үчүн адам күнүнө 35 граммга чейин, 25-35 грамм жеш керек болот. Ал эми 10-15 грамм жеген жетишсиз болот дагы, ал адамда оорулар пайда боло баштайт. Эгерде сиз ушул клетчатканы нормада жеп, башка азыктар менен байланыштуу кыла турган болсоңуз, мисалы үчүн тамагыңызда клетчатка дагы, белок дагы, калория дагы, суу дагы, витамин дагы баардык нерсе камтылган тамактарга жегенге үйрөнсөңүз, анда ден соолугуңузду туура сактай аласыз. Кошумча сурооңуз бар болсо, комментарийга жазыңыз.